22 may. Ыйса өз койлорун тааныйт. Менин койлорум менин үнүмдү угушат. Мен аларды тааныйм. Жакан 10 бөлүм 27 аят. Ыйса өзүнө таандык адамдарды билет. Муну кандай түшүнсөк болот? Жакан 10 бөлүм 3 аят менен Жакан 10 бөлүм 27 аят бири-бирине окшош. Койлор анын үнүн угушат. Ал өзүнүн койлорун атынан чакырат. Аларды тышка чыгарат. Демек Исанын мен аларды тааныйм деп айтканы бул алардын ар биринин атынан тааныгандыгын билдирет. Башкача айтканда, ал аларды жекече жана жакындан тааныйт. Алар аты жок адашкан койлордой эмес. Жакан 10 бөлүм 14-15 аяттар бул чындыкты дагы мындай деп толуктайт. Мен жакшы кайтаруучумун. Мен өзүмдүн койлорумду билем. Атам мени, мен атамды билгендей эле, койлорум да мени билет. Иса асмандагы атасын билгендей, өзүнүн койлорун да ошондой билет, жана мунун ортосунда чыныгы окшоштук бар. Иса атасында жана шакирттеринде өз бейнесин көрөт. Иса кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн мүнөзүн шакирттеринде көрө алат. Ал өз белгиси менен койлорун белгилеп койгон. Бул нерсе аларды ага жакындатат. Ал учактан түшкөн ар бир адамга көз чаптырып, аэропортто аялын күтүп жаткан күйөөгө окшош. Аялы келгенде ал аны билет, анын өзгөчөлүктөрүн айырмалай алат. Ал анын көздөрүнөн өз сүйүүсүн жана бактысын көрөт. Ал ага суктанат, ага гана кучагын жаят. Элчи Павыл муну мындайча тастыктайт. Кудайдын бекем негизи бек турат. Анын төмөндөгүдөй мөөрү бар. Теңир өзүнө тиешелүүлөрдү билет. 2 Тиметей 2 бөлүм 19 аят. Кудайдын уулу сизди жекече, жакындан таанышы жана сизди абдан сүйгөндүгү эң улуу артыкчылык экенине баа берүү оңой эмес. Бул анын бардык койлор үчүн баалуу белек жана ал белек терең, жеке мамлени, сүйүүнү жана түбөлүк өмүр убадасын камтыйт.